Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутууга шектелген блогер Сыдыман кармалды. Ал октябрь иебинин экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан колго түшүрүлгөнүн аталган мекеменин басма сөз катчысы билдирди. 310 берененин расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактарда аралык кастыкты козутуу негизинде ачылган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында шектүү 1997-жылы туулган Сыдыман экени аныкталды. Издөө иштеринин жүрүшүндө шектүү делинген жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иш-чаралары уланып жатат, деп билдирет маалымат катчы. Эскертүү: этностук, улуттук, диний же аймактар ортосундагы кастыкты козутуучу адамдын кадыр баркына шек келтирген, кемсинткен билдирүүлөрдү калтырууга тыюу салынат.